Саламатсыздарбы? Өлкөбүздүн аймагында жүргүзүлгөн уюштуруу тескөө документтери Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускаманын негизинде жүзөгө ашырылууга тийиш. Типтүү нускама Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2020 жылдын 3-мартындагы номер 120 токтому менен бекитилген. Иш кагазынын реквизити деген эмне? Бул документти мүнөздөочү атрибут. Мисалы, иш кагаздын аталышы, түзүлүү датасы жана башкалар. Документтин милдеттүү реквизиттери төмөнкүлөр. Мекеменин же документтин авторунун аталышы, документтин түрүнүн аталышы, тексттин мазмунунун аталышы, документтин датасы жана каттоо номери, колу же кол тамгасы, аткаруучу жөнүндө белги, документтин аткарылышы тууралуу белги, документтин түзүлгөн же чыгарылган жери. Иш кагаздарын жүргүзүүдө типтүү нускамага ылайык реквизиттердин туура колдонулушуна, жазылышына көңүл буралы. Буйруктарды, чечимдерди, протоколдорду жана финансылык документтерди тариздөөдө датаны тариздөөнүн сөздүк цифралык ыкмасы колдонулат. Төмөнкү жазылгандардын кайсынысы туура? Документке кол коюу, бекитүү, макулдашуу даталарынын таризделиши күнү, айы, жылы болуп жазылат. Күнү жана айы чекит менен ажыратылып, кош араб цифрасы менен таризделет. Ал эми жылы 4 араб цифрасы менен берилет. Буйруктарды, тескемелерди, чечимдерди, протоколдорду жана финансылык документтерди тариздөөдө датаны тариздөөнүн сөздүк цифралык ыкмасы гана колдонулат. Кат мекемеге же түзүмдүк бөлүмгө даректелгенде алардын аталышы кандай жазылат? Төмөнкү үлгүлөр туурабы? Типтүү нускамага ылайык кат мекемеге же түзүмдүк бөлүмгө даректелгенде алардын аталышы атоош жөндөмүндө жазылат. Кат мекеменин адамына даректелгенде мекеменин аталышы жана адамдын кызматы кайсы мүчөлөр менен жазылышы керек? Көңүл бурабыз. Мекеменин аталышы жана адамдын кызматы атоош жөндөмөдө, аты жөнү барыш жөндөмөдө жазылат. Документ мекеменин жетекчисине даректелгенде, мекеменин аталышы даректелген кызматтын аталышынын курамына киргизилет. Бекитүү грифи документтин биринчи барагынын оң жагында сол талаачадан 100 мм жылдырылып жайгаштырылып, кочкол шрифт менен терилет. Демек, документ кызмат адамы тарабынан же тескөөчү документ менен бекитилет. Бекитем, бекитилди деген сөздөр баш тамгалар менен тырмакчага алынбай жазылат. Гербтүү мөөр. Документке коюлган мөөрдүн изи документке кол койгон адамдын кызмат ордунун аталышынын жана коюлган жеке колунун бир бөлүгүнө бастырылып түшүрүлүшү керек. Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама жөнүндө кеңири маалымат алуу үчүн төмөнкү шилтеме же QR код менен кирсеңиздер болот. Сабагыбыз соңуна келди. Саламатта болуңуздар.